Луиза Хей аялдын акылмандыгы. Урматтуу окурмандарым, менин каналыма катталууну унутпаңыздар. Подписканы басып, лайк басып коюңуздар. 5-бөлүм. Сиздин өзүңүз менен болгон мамилеңиз. Көпчүлүк аялдар өздөрүнө бир эле суроону бере алышат. Кантип мен эркексиз толук кандуу жашай алам? Бул суроо көп аялдарды чочутат. Биз өзүбүздүн коркунучубузду моюнга сөзсүз алуубуз керек жана мындан аттап кетүүбүз керек. Мен корком деген коркунучтардын тизмесин түзүп, анан анализдеп чыгыңыз. Сизди коркуткандардын баарынан бошонууга аракет кылыңыз. Өзүңүздүн коркунучуңуз менен күрөшүүгө болбойт. Ал кайра аларды күчөтөт. Медитацияга кириңиз жана анын күчү, ачык агымы сиздин коркунучуңузду учуруп кетет. Өзүңүз көрөсүз, сиздин коркунучуңуз жаңычага өтөт. Алар позитивдүү аффирмацияларга өзгөртүңүз. Мисалы, мени эч ким эч качан сүйбөйт деп корком дегенди, мени эч болбосо бир адам абдан катуу сүйөт. Ал адам мен өзүммүн деңиз. Эгер биз өзүбүздү сүйбөсөк, анда башкаларга мени сүй деп кантип талап коебуз? Азыркы учурда ала албай турганды каалабаңыз. Азырынча сиздин жашооңузда ага орун жок. Өзүңүздү өзүңүз назик сыйлаганды үйрөнүңүз. Убактыңызды бекерге өткөрбөңүз. Өзүңүздүн телоңузга, жүрөгүңүзгө, жан дилиңизге сүйүү сезимин бериңиз. Эркектен күткөн сүйүүнү өзүңүзгө көрсөтүңүз. Ар бир аял жашоосунда жалгыздыкка кезигет. Кыз кезинде жана турмуштун ар түрдүү сыноолорунда. Андыктан ар бир аял өзүнө бул суроону сөзсүз берсе деп ойлойм. Мен жалгыз жашоого даяр турамбы? Дайыма бирөө сага камкордук көрүп жатса, ички күчүбүздү сыртка чыгарууга жол бербейбиз. Бирок дайыма сага эркек жардам берип турса да, кандайдыр бир убакыттап өзүңдүн ички сезимиңди угушуң керек. Сиздин өзүңүзгө болгон мамилеңиз айлана чөйрөгө караганда маңыздуураак. Сиздин ойлоруңуз сиздин жакын жакшы досуңуз болуш керек. Бүгүнкү күндө аялдардын алдында чоң дүйнө ачылып турат. Алардын жөндөмдүүлүгү, умтулуусу аны дүйнөгө даңазалайт. Аял өзүн сыйлаганды үйрөнүүсү керек. Ошондо ал көп саякат жүргүзө алат. Кызык иштер менен алектенет. Иштеп, акча таба алат, жаңы досторду ашырат. Өзүнө бышык, ишенген аялдар жакшы мамилеге жол берет жана эгер кааласа, сүйүүсүнө жетет. Көп белгилүү аялдарды карагылачы. Актрисаларды, саясий ишмерлерди. Бүгүнкү күндө аялдар бактылуу болууга умтулуусу, кызыгуусу күчөп жатат. Азыркы замандагы аялдар өздөрүнүн менчик жашоо стилдерине ээ. Дүйнө жүзүндө көптөгөн жалгыз бой аялдар бар. Бирок бул статистиканы трагедия деп кароого болбойт.
Бардык мүмкүнчүлүктөр жана бактылуу мүмкүнчүлүктөр аялдардын өнүгүп өсүүсү деп кароого болот. Силер билесиздер, бул жашоодо көп ирет кезигет. Бизди качан бирөө өзгөрүүгө мажбурлабаса, биз эч качан өзгөрүүнү каалабайбыз. Мисалы, жаман көрсөк да жумушубуздан өзүбүз эч качан кетпейбиз. Бирок кийин бизди иштен кууйт. Жашоо биз өзүбүз эч качан жасай албаган нерсени жасап, биз үчүн тандоо жүргүзөт. Аялдардын узак убакыт бою мүмкүнчүлүктөрү бааланбай, баркталбай келди. Ал эми жашоо аларды жаңы нерселерге түртүп жатат. Биз андан өзүбүзгө ооруну жана азапты гана алып келип, өзүбүздү жалгыз сезип калышыбыз мүмкүн. Бирок бул жашоодо тандоону өзүбүз чечебиз жана бизге жаңы тандоону жасоого убакыт келди. Акыр аягында бактылуу жашоого жол ачуубуз керек. Биз мындай абалдарды өзүбүздө программалашып калганын эсибизден чыгарбообуз керек. Бирок мунун баары артта калды. Эртеге жаңы мүмкүнчүлүктөрү менен жаңы күчтөрдүн, жаңы күндүн келүүсүн эсибизден чыгарбашыбыз керек. Эртеңки келечекти бактылуу тургузуу үчүн бүгүн тандоо жасашыбыз зарыл. Ал үчүн биз көз карашыбызды, ишенүүбүздү, ойлорубузду өзгөртүүбүз зарыл. Ал өзгөрүүлөрдү сөзсүз түрдө мына бүгүн башташ керек. Алдыбызда жаңы горизонттор ачылат. Бизге көбүнчө жалгыз болуу сөзсүз керек. Барган сайын көп аялдар жалгыз калып жатышат. Бүгүнкү күндө ал аялдар өздөрүнө өздөрү камкордук көрө алышат. Ал эми аялдар андан көз карандысыздыгын жоготот. Эски макалда аялдардын мойнунда асмандай чоң жүк жатат деп айтылат. Мындай эски накылдарды ачык көрсөтүүгө убакыт келди. Антсе да күнөөлөнүү жана көз жашыбыз, таарынычыбыз жана өзүбүздүн курмандыгыбыз менен биз эч нерсеге жетпейбиз. Биз көп ирет башка бирөөдөн сүйүү жана камкордук издейбиз. Ал убакта эмне бериши мүмкүн? Бул өзүбүзгө болгон мамиленин чагылышы болот. Бизге алдыга жыл үчүн сөзсүз бул мамилени оңдоо керек. Сүйүү биздин жашоодо өзүбүздөн башталарын сөзсүз түрдө ачык түшүнүп алышыбыз керек. Биз аялдар өтө көп ирет бардык проблемаларды жүктөп койгонго жакшы мырзаларды издей беребиз. Жана биз аны атадан, достон, күйөөдөн табабыз дейбиз. Сиз өзүңүз жакшы айым болууга мезгил жетти. Эми сиздин жаныңызда жакшы мырза болбосо да, өзүңүз үчүн өзүңүз тике тура аласыз. Биз өзүбүз жөнүндө өзүбүз кам көрө алабыз жана андай жашоо бизге жагат. Азыркы учурда сиздин эч кимиңиз болбосо да, ал сиздин жалгыз калганыңыз болуп эсептелбейт. Бул сиздин жашооңуздагы тагдырдын белеги, бардык планыңыздын ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү деп ойлоңуз. Мен мисалы бактылуу жашоо келди деп үмүттөнөм. Өзүңөрдү сүйгүлө жана жашоого сизди туура жолго багыттоого жол бериңиз. Бардык тоскоолдуктарды жеңүү сиздин колуңуздан келет.
Сиздин ден соолугуңуз сиздин колуңузда. Биз аялдар организмди чың ден соолукта кармоонун көптөгөн альтернативдүү жолдору бар экенин түшүнүшүбүз керек. Биз ар түрдүү дарыларга толугу менен көз каранды болуп калбообуз зарыл. Телевидениедеги жарыядан толук маалымат ала албайбыз. Сатып алынган тоголок таблеткалар симптомдорду жакшыртканы менен баары бир оорудан биротоло бошото албайт. Эгер биз эски көз карашта кармалып турсак, салттуу ыкманы пайдалансак, анда бизге жаңыга көнүү кыйын. Азыркы заманбап шарттарда биздин күчүбүз чамалуу. Медицина жана фармацевтика индустриясы аялдардын күчүн алып коюп жатат. Муну аягына чыгарууга убакыт келди. Биз жогорку технологиялуу кымбат дарыларды колдонуп пайда таппадык. Кайра ден соолугубуз начарлап жатат. Өзүбүздүн телобузду көзөмөлгө алууга убакыт жетти. Аны менен биз миллиондогон өмүрлөрдү, акчаларды сактап калабыз. Биздин физикалык жана менталдык абалыбыз өзүбүздөн көз каранды. Эгер биз чынында телобуз менен акыл оюбуздун ортосундагы байланышты түшүнсөк, анда ден соолугубузга кезиккен проблемаларды жоёбуз. Диетанын баалуулугу. Туура тамактануунун өзү ден соолукту сак-саламатта сактоодо чоң роль ойнойт. Биз кандайдыр бир нерселерди көп жейбиз. Мен тамак тууралуу эмнени айткым келет? Эгер ал өстүрүлгөн болсо, тамакка кошууга болот. А эгер андай болбосо, аны колдонууга болбойт деп ойлойм. Жер-жемиштер, жаңгак жана буудайды бизге жер берет. Ал эми Кока-кола же йогурттар жерде өспөйт. Дүкөн текчелеринде турган консерва түрүндө жабылгандар биздин ден соолукту айрып жыртат деп ойлойм. Булардын тамакка сиңимдүү касиети жок. Алар туз, шекер менен кармалып турат. Ал ден соолукка зыян жана көптөгөн оорулардын себептери болот. Андыктан туура тамактануу тууралуу маалыматты алууга тырышкыла. Таңгактын коо сүрөттөрүнө кызыкпагыла. Биз болочок тукумубузга эң сонун келечек жаратуу үчүн сөзсүз көп эмгектенүүбүз керек. Сиз качан орто жашап калган аялдардын алсыз, оорулуу экенин көрсөңүз, натыйжасы туура эмес тамактануу, физикалык көнүгүүсү жок жана көп жылдар бою негатив көңүл күйдө жүргөнүн түшүнөсүз. Бирок мунун тескерисинче болсо болмок. Биз аялдар туура тамактанып, телобуздун жакшырышы жөнүндө ойлонууну үйрөнүшүбүз керек. Жакында мен терапевт врачка көрүндүм. Ал мага менин 70 жаш курагымда эң сонун формада экендигимди айтты. Менин курагымдагы адам тырышкан, алсыз карылыкта болуп каларын айтып, мени таң калтырды. Сиздин телоңуздагы клеткалар тирүү экен жана аларды натуралдуу азыктар менен тамактандырыңыз, деди врач. Жаңы азыктар сөзсүз сиздин диетаңызга кошулушу керек. Жашоо бизге туура тамактанып, өзүбүздү дени сак сезүүбүз үчүн баардык керектүүлөрдү берет. Биз канчалык жөнөкөй тамактансак, ошончолук денебиз сак болот. Диета, мүнөздөп тамак ичүү маселесине көбүрөөк көңүл бөлүңүз. Диетаны туура кармануу менен көптөгөн дарттардан алыс болобуз. Эгер 1 саат тамактануудан кийин сизди уйку тартса, анда демек кандайдыр бир азык аллергия реакциясын чакырып жатканы. Энергиялуу, баалуу азыктар менен толук кандуу азыктаныңыз.
Көбүнчө жер жемиштер менен азыктанууга аракет жасагыла, бирок супермаркеттен эмес. Аялдардын телосу үчүн сүт азыктары жана эттин көптүгү зыян катары эсептелет. Деги эле өз рационуңуздан буларды кыскартсаңыз, ден соолук синдромун жакшыртасыз жана физикалык абалыңыз эң сонун өтөт. Аялдардын организминин дагы эки душманы бар: кофеин жана шекер деген. Ден соолугуңузду көзөмөлгө алып сактаңыз. Өз организмиңизди изилдеп түшүнүңүз. Өзүңүз жөнүндө кам көрүп, таза, жаңы азыктарды жеп жүрсөңүз, анда эч кандай семирүү же арыктоо үчүн диета кармап убара тартпайсыз. Көнүгүүлөрдүн пайдасы. Физикалык көнүгүүлөрдүн жардамы менен эң сонун форманы карманып жүрөбүз. Көнүгүүлөр жашоого сөзсүз керек, ден соолугубуз үчүн. Эгер биз физикалык көнүгүүлөрдү жасабасак, сөөктөрүбүз алсызданып кетет. Жашоодо активдүү образ көрсөтүшүбүз үчүн чуркоо, секирүү жана бийлөө керек, же жеңилирээк болсо да көнүгүү жана кыймыл сөзсүз керек. Биз канча активдүү кыймыл жасаганыңыз бул жетишерлик болот. Эмне гана кылбаңыз, ал сиз өзүңүздү сыйлаганыңыз. Өзүңүздү сүйүү менен жашоодо баардык ийгиликке жетишесиз. А физикалык көнүгүүңүз бул сүйүүнүн жана ден соолуктун ачкычы болот. Кыскача көнүгүү ордуна 100 жолу секирүү бул көнүгүү жеңил, убактыңызды көп албайт. Бирок ишендирип кетем, сөзсүз өзүңүздү жакшы сезип каласыз. Ыкчам музыкага бийлеңиз жана үйүңүздү айланып чуркап коюңуз. Секирүү бул лимфаларды тазалайт, сөөктөрдү бышыктайт жана жүрөк булчуңдарын да бышыктайт. Батутта секирүүнү адатка айландырыңыз. Чакан батутту ойлоп табуучу азыр 80 жашта. Эң сонун физикалык форманы кармай. Картаюуга каршы көп идеяларды кеңеш берет. Спорт машыгуусуна сиздин курагыңыз дал келбейт дегенге эч качан ишенбегиле. Климакс табигый жана нормалдуу. Мен климакс мезгилин нормалдуу деп эсептейм. Жашоодо боло турган процесс. Аны оору деп эсептебөө керек. Ар бир айда этек кир мезгилинде биздин тело пайда болбогон баланын тонун таштайт. Ошол эле маалда телобуздан көптөгөн токсин, уу бөлүнүп чыгат. Эгер биз консерваланбаган азыктар менен азыктанып отурсак, ар дайым өз организмибизди ошончо уу заттар менен уулап турабыз. Организм акыры анча көп уунун баарын бөлүп чыгарууга күчү жетпей калышы мүмкүн. Ошондуктан өзүңүзгө канчалык камкордук көрсөңүз, ошончолук климакс мезгили жеңил өтөт. Климакс мезгилин өтө кыйналып өткөргөн аял, ал өзүн сыйлабаган жана начар азыктанган. Дагы кайталайм, климакс мезгили бул оору эмес, нормалдуу табигый процесс. Бир гана аялдардын климакс мезгили айран бир фармацевтикалык ишканалардын иштерин алга жүргүзүп жатат. Илгерээкте аялдарга айтар эле, бардыгы аялдардын аң сезимине көз каранды деп. Азыркы заманбап медицина аялдарды күчсүз кылып, өз жашоосун башкарууга үйрөтпөйт. Ал бардык аялдардан пациент жасайт. Диетологдор пайдалануу үчүн кеңеш берген көптөгөн чөптөр бар. Аялдардын климакс мезгилинде жардам берүүчү дарылар жөнүндө. Аларга барып кеңеш сурагыла. Биз, азыркы аялдар, өз кыздарыбызга жана неберелерибизге жолду тазалап коюшубуз керек. Алардын климакс мезгилин кыйналбай өткөрүүсү үчүн
негативдүү ишеничтердин тамырын аң сезимден сууруп алып таштообуз зарыл. Күндө жасалуучу медитацияда сүйүүңөрдү телоңордун баардык бөлүктөрүнө, организмдин баардык бөлүктөрүнө жөнөтүүнү унутпаңыз. Аларга жакшы кызмат көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылык билдириңиз. Сак саламаттуулугу үчүн баардык колдон келгенди жасаарыңызды аларга айтыңыз. Өз телоңуздун ар бир бөлүгүнө сүйүп мамиле жасаңыз. Сүйүү баарын дарылайт. Сүйүү ден соолугуңуздун сак саламатта болуусуна жардам көрсөтөт. Пластикалык хирургия, аны колдонуунун себептери. Эгер бул кадамга баруунун чоң себеби болсо жана ага толук чечим кабыл алсаңыз, башкача айтканда ишенсеңиз, пластикалык операцияга баруунун жамандыгы деле жок. Пластикалык операция бизди эмоционалдык проблемадан куткарбасын жана никени сактап кала албасын толук түшүнүшүбүз керек. Биз өзүбүздү толук кандуу сезбегенибизден улам дароо эле хирургиялык операцияга жүгүрүп барабыз. Бирок косметикалык хирургия сизди негативдүү ишенимден айырбайт. Сиз пластикалык операция менен эле проблемадан кутулуп кете албайсыз. Мен косметикалык хирургиянын жарнамасынын артында кандайдыр бир индустриянын жашынып жатканын көрүп турам. Анда аялдардын өзүн сыйлабаган кемчиликтери бар экенине көзүм жетет. Мен аялдардын өзүн өзү жактырбай, операция жолу менен сулуулукка ээ болом дегендерди учураттым. Алардын көзүн өзүн көрө албастык, өзүн жек көрүшүчү каптап калгандыктан негативдүү ишенимдеринин аркасында операциядан кийин ого бетер жийиркеништүү көрүнүп калышкан. Мен бир сүйкүмдүү кыздын операцияга киргенин көрдүм. Ал өзүн эч качан сыйлоочу эмес. Ага эгер мурду эле оңолсо, баары укмуш болуп кетчүдөй сезилчү. Бирок операция ийгиликсиз болуп калып, анын мурду чочконукунан да жаман көрүнүп калды. Бул жерде проблеманын баары анын өзүндө жатат, анын мурдунда эмес. Өзүн жогору баалоо үчүн пластикалык хирургияны пайдаланууга болбойт. Сиз эч качан өзүңүз каалаган жакшы натыйжага жетпейсиз. Сиз бир-эки эле тырышты алып салсак, баары жакшы болот деп ойлосоңуз, бирок ал түгөнбөйт. Кайра-кайра өмүр бою улам жаңы түшкөн тырышты алып отурсак, кандай болот? Кимдир бирөө мага айтты эле, чыканактагы терилерди тарттырып жасаган жаңы пластик операциядан кийин дагы эле терилер салбаңдап агып чыга берет деп. Мен, о Кудай, кичине узунураак жең кийип койсок болбойбу деп кейийм. Бирок массалык маалымат каражаттары тынымсыз пропагандалап жатышат. Жарнамалар бизден, аялдардан түбөлүк карыбай турган курчак жасагысы келет. Бирок аларды дайыма күнөөлөй берүүгө да болбойт. Акыры биз алардын көрсөткөн продукциясын сатып алып жатабыз. Врачтарга сиздин телоңузга эксперимент жасоого жол бербеңиз. Биз өзүбүз табиятка каршы келген ыңгайсыздыктарды жасап алабыз. Табият эне менен ойнобогула. Эсиңиздерде болсун. Аялдардын эмчектерин өзгөртүп канчалаган проблемаларды пайда кылып жатышат. Эгер сиздин кичинекей эмчегиңиз болсо, ага сүйүп мамиле кылгыла. Позитивдүү аффирмация жөнөтүп, эмчектердин каалагандай чоңойтуп алышкандар болгон. Сиз кандай жаралганыңызга ошондой кубаныңыз.
Эгер сиздин турган турушуңузду башка бирөө сүйбөсө, ал үчүн өзүңүздүн телоңузду курмандыкка чалсаңыз да сүйбөйт. Өз телоңузду операцияга чейин да, кийин да жакшы көрө бериңиз. Төмөнкү аффирмацияларды айтыңыз. Мен хирург досторум өз ишин эң сонун билет. Процедура тез жана оңой өтөт. Досторум менин тез айыгып баратканыма абдан кубанышат. Мен натыйжага ыраазымын. Эмчек рагы бул эмне? Мен эмчек рагына чалдыккан бардык аялдарга тиешелүү болгон бир нерсеге көңүл бурдум. Ал аялдар эреже боюнча жок деп айтканга жөндөмсүз аялдар. Бул дарт менен ооруган аялдар өзүнөн башканын баарына колдоо көрсөтүп келгендер. Аларга бир нерселерден баш тартуу өтө кыйынга турат. Алар дайыма күнөөлөнүп, тартипке салынып келген үй бүлөдө өскөндөр. Мына кыздар чөйрөсү эмнени гана сурабасын, аткарууну улантып өсүп келатышат. Бул аялдар өзүн эч качан аябай, дайыма ооба деп аткарып келишкендер. Башында адамдар сиздин дайыма ооба деп келгениңизден сизге көнүп калышкан. Бирок бул жолу баш тартып жок дегениңиз сизге кыйыныраак болот. Биринчи, ооба дегендин ордуна жок деп койсоңуз, алар дүрбүлөңгө түшүшөт. Сиз андай реакцияга даяр туруңуз. Өзүңүздү сыйга үйрөтүү үчүн ооба деп аларга макул болуп аткарып калбастан жок деп коюңуз. Ошондо алар сизди сыйлай башташат. Өз үй бүлөсүн таштап чыгып кеткен бир аял менен таанышмын. Ал кандайдыр бир убакытка өзүнчө жашап турууну чечет. Азыр анын күйөөсү пайда болгон проблема үчүн кимди күнөөлөшүн билбейт. Анын күйөөсү дүйнөнү башка көз караш менен кароого үйрөнүшү керек. Ал эми чоңоюп калган балдары өзүн коргогон апасын абдан сыйлап калышкан. Аял баары үчүн алган жоопкерчиликти өз мойнунан алып таштады. Аял үчүн мындай кадам жасоо абдан кыйынга турса да, анын турмушу жакшы жагына өзгөргөндүгү анык. Жүрөгүңүзгө сөзсүз камкордук керек. Аялдардын 47% эмчек рагы менен ооруса, жүрөк оорудан 36% өлүмгө дуушар болот. Биздин эмчек бези ооруганды коркунучтуу десек, ага салыштырмалуу жүрөк оорусу андан да коркунучтуу. Өз жүрөгүңүзгө камкордук көрүү бул эң башкысы. Өтө майлуу тамактар биз үчүн зыян. Жүрөк оорусу өзүбүздүн жүрөгүбүзгө каршы узак согуштан кийин пайда болот. Эмоционалдык жактан алсак, жүрөк менен кан, сүйүү жана кубаныч булар үй бүлө менен байланыштыргыч. Көп оорулардын эмоционалдык себептери кечирим жасоодон келип чыгат. Кечиримдүү болбосоңуз, толук айыгып кете албайсыз. Биздин ар бирибиз жоготуудан, саткынчылыктан, шерменделичиликтен өткөнбүз. Акылмандуулуктун, эс акылдын белгиси жогорку күнөөлөрдү кечирүү болуп саналат. Башкача айтканда, күнөөлүүнү кечирип, аны унутуу керек. Эмне болсо ошол болду. Баары өткөн нерсе деп түшүнүү керек. Өткөн, жагымсыз нерселерди унутуу бул өткөнгө байланып калган чынжырды үзүп, азыркы учурдагы дүйнөнү жаратуу шансын түзүүгө жардам берет. Өткөн көңүлсүз нерселерди унутууну үйрөнүү менен өзүбүзгө бакытты, байлыкты алып келебиз. Бул жүрөктү айыктырат. Жымжыртыкта отуруп алып, эки колуңузду тең жүрөгүңүздүн үстүнө коюп, ага сүйүү жөнөтүңүз. Аны сезүүнү үйрөнүңүз.
Ал жүрөк сиз жарык дүйнөгө келгенге чейин эле согууну баштаган жана ал сиздин акыркы күнүңүзгө чейин согуучу ишеничтүү спутнигиңиз. Жүрөгүңүзгө кайрылып, тыңшап көрүңүз. Андан көрө албастык күйүттөр топтолуп калбаптырбы? Аны кечирүү менен, түшүнүү менен жууп тазалап чыгыңыз. Өз үй бүлө мүчөлөрүн кечирүүнү үйрөнүңүз. Сиздин жүрөгүңүз сүйүү. Ал эми күрөө тамырларыңыздагы кан кубаныч болуп саналат. Сиздин жүрөгүңүз сүйүү менен жуулат. Сиздин телоңуз кубаныч менен жуулат.